Assalamu alaikum, кандайсыздар? Бул сабакта мен LCY сайтынан сатып алганды көрсөтөм. Ал үчүн биз өз жактырган товарды биз корзинага салып алдык. Корзинага салганда мына бул жерде менде бир товар турат, ошону сатып алабыз. Жакшылап биринчи текшерип алабыз. Бул жерде туникадан 1 штук, эгер плюсту бассак 2 штук болуп көбөйтүп алсак болот. Эгерде экөөнү алабыз, ала турган болсок. Мен азыр 1 эле штук, размер 36. Мынакей бул жерде көрүп тургандай баасы 219 лира болчу. Со скидка 169 сатып алам. Бул жерде эң акыркы 4төө кетип атыптыр, байкасаңар. Бирок с доставкой менде общая сумма бул жерде 181 лира болду. Эми бул жерде ылдыйда Адемина кеч деп турат, ушул жерди басабыз. Мынакей сатып алыш үчүн бул жерде бизде адрес почтаңыздын немесин жазып атат. Биз бул жерге регистрация болбогондуктан ылдый түшөбүз дагы. Бул жерге почтабызды жазабыз. Мынакей Gmail почтабызды жазабыз. Бул жерге птичканы коебуз дагы. Мынаны бул жерде көк менен жазылган ийе болмадан давам эт дегенди басабыз. Мынакей бул жерде бизге азыр адрес толтур деп атат. Бул жерге эң үстүнө аты фамилиябыз деп атат. Бул жерге мен SmartText менен иштешкен үчүн SmartText'ин адресине киребиз дагы. Мен өзүмдүн аты фамилиямды скопировать кылып алып барамын. Мынакей бул жерге кирип алабыз дагы. Мына аты фамилиям копировать. И бул жака коебуз, вставить кылабыз. Мынакей. Андан кийинкиси телефон номер. Телефон номерге бул жерде бул номерди скопировать кылып алып барабыз. Мынакей алып барып алдык. Андан кийинкиси ил деген жерге Истанбул, Мынакей Истанбул. Андан кийинкиси Фатих. Андан кийинкиси махалла. Кайсыл махалла? Ошону карап коебуз. Катип Касим. Катип Касим махалласы. Мынакей ошону тандап коебуз. Андан кийинкиси адрес деп турат. Адрес деген жерге бул жактан мынакей бул адрести скопировать кылып алып барабыз. Ставить мынакей. Андан кийинкиси бул жер ушул жерде калат. Бул жерге дагы ушул адрести жазып коебуз. Мынакей адрести кайра башынан жаз деген жерге кайра башынан адрес жазып коебуз. Мынакей текшеребиз. Аты фамилиябыз, номер, Истанбул, Фатих, Катип Касим барып тура. Андан кийин кайдет дегенди басабыз. Сохранить. Эми бул жерде төлөмдү кантип аткарабыз? Мынакей адресибиз сохранить этилди. Мынакей ылдыйга түшкөндө бул жерде кредитная карта менен төлөйбүз и наличныйми деп атат. Биз кредитная картаны тандайбыз. Эми бул жерге картабызды толтурабыз. Картабызда атыбыз, фамилиябыз кандай жазылган болсо, ошентип жазып алабыз. Чоң тамга менен бул жерге картабыздын номерин жазабыз. Туура жазган аракет кылабыз. Бул картадан акчабызды снимать кылат. Мынакей 901 Так, кийинкисине айы, жылы. Картабыздын бүткөн айы менен жылын жазып коебуз. И бул жерге CVV код, бул ошол картанын аркасында
Бул жерде картабыздын аркасындагы 3 цифрадан турган CVV кодду жазабыз. Бул кодду эч кимге айтпайбыз, себеби буну билип алган соң картабыздан акчабызды снимать этип коет. Андан соң ылдыйда бул жерге белги коюп коебуз. Бул дегени мынакей ылдыйдагы адрестер мына бул жерде номерлер баарын окудум и түшүндүм дегендей белгиси. И андан кийин ылдыйда сипариши тамамла деп турат. Ошону басабыз. Биз картабызды уладык, адрестерди толтурдук, мынакей. Биздин картабыздан акчаны снимать этип атат. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай сипаришиңиз алынды деп чыкты. Биз сатып алдык. Успешно и картабыздан да акчаны снимать этти.